Казакстандагы айыл чарба өндүрүштөрүн чыгаруучулар экспорт көлөмүн көбөйтүүдө. Чет өлкөгө экспорттоочу ишканалардын арасында Түндүк Казакстан облусунун үлүшү мол. Аймакта жыл башынан бери чет өлкөгө 500 000 тоннадай азык-түлүк жөнөтүлдү. Айрыкча сүт, жумуртка, унга болгон суроо талап жогору. Экспортко сүт өнүмдөрү көбөйтүлдү 87%. Жумуртка 81%. Сүттүн экспорту 87%га өстү, жумуртканыкы 81%га, ал эми ундун экспорттук өсүшү 14%. Биздин негизги рыноктор Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия, Ооганстан жана Кытай. Таджикистан, Турция, Афганистан, Кытай мемлекеттерине осындай биздин экспорт жүрүп атат. Бул Түндүк Казакстандагы сүт өндүрө турган заводдордун бири. Ишкана күнүнө 65 000 тонна чийки-зат иштетип, айран, быштак, каймак чыгарышат. Өндүрүлгөн табигый таза өндүрүш ички рынокто эле камсыз кылбастан чек арага жакын Курганга да экспорттолот. Жыл башынан бери коңшу өлкөгө 370 миллион теңгеге 1320 тонна сүт өндүрүшү жөнөтүлгөн. Ата мекендик өндүрүш Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына толук жооп берет. Курган мы отправляем продукцию. Курганга өндүрүлгөн өндүрүштү айына 12, жумасына 3 жолу жеткиребиз. Ар биринде 10 тоннадан товар болот. Ата мекендик өндүрүшкө болгон суроо талап жогору. Продукцию высокий, ее разбирают быстро. Түркистан облусунун багбандары болсо чет өлкөгө жемиштерди экспорттойт. Аларга суроо талап Орусияда жогору. Чарбачылыктар алманы өстүргөндөн сырткары аны иштетүүгө да өтүшкөн. Ар кандай жемиш шербеттерин Кытай жана Бириккен Араб Эмирликтерине жөнөтүү планда бар.